Эркек эч качан кете албаган аял кайсы? Андан коркпойт, андан сарсана болбойт, андан кыжаалат болбойт, ага ишенет 100%, жумуштан чыгып андан ага чуркайт. Анын алдынан чыккысы келбейт. Ал аялды бакубат болуп чындап кармагысы келет. Андан эч качан кетишти каалабайт. Ал аял кайсы жана ким? Аял кишиге коюла турган маселе эң эле биринчи сүйүү, кызмат, мээрим, махаббат деген маселелер. Урматтуу эже карындашым, эркекти сыйлап урматташ бар. Бирок ошол маселелердин бүт бардыгын Аллах үчүн кылсаңызчы. Бирөөлөр күйөөсүнөн коркконудан кызмат кылат. Бирөөлөр ажырашып кетпеш үчүн, элге шерменде болбош үчүн күйөөсүнүн кызматын кылат. А бирөөлөр ушул сүйүү деп, махаббат деп ушул нерселерди ортого коюп кызматын кылганга аракет кылат. А бирөөлөр ушул балам үчүн эле жашап атам деп балдар үчүн гана жашайт да, күйөөсү менен. Күйөөсүн болбосо адам ордуна көрбөйт. Келиңиз, ушул ойлорду бардыгын алмаштырабыз. Сиз неге эле күйөөңүзгө кызмат кылган учурда бир себепти ортого койбостон бардыгын Аллах үчүн кылсаңызчы. Аллах табарак ва таала ким жакшы эркекке, жаман эркекке сабыр кылса, Асия энебизге берген даражаны берет экен. Аллах табарак ва таала кайсыдыр бир жаман аялга эркек сабыр кылса, Аюб алейхиссаламга берген даражаны берет экен. Айтайын деген маселе Аллах үчүн кылыңыз, эмне кылсаңыз. Жаман эркекке сабыр кылып атасызбы? Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кызматын кылып кое бериңиз. Күйөөңүздөн коркконуңуз үчүн, балдарыңыз үчүн жашап атканыңыз үчүн эмес, Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Себеби бул дүйнө сыноо дүйнө. Сиз bundan ажырашып, bundan жакшысына жолугам дейсизби? Ойлонушуңуз керек, ойгонушуңуз керек. Аллах үчүн кылыңыз, эмне кылсаңыз. Эгерде сиз Аллах үчүн катырган болсоңуз, бардык иштериңизди бул ибадат болуп эсептелет. Ар бир кылган ишиңизге сооп берилет, урматтуу эже карындашым. Жана күйөөңүз сизге ушундай магнит сыяктуу байланат, ал учурда сизден кеткиси келбей калат. Сизден башка эч ким көзүнө көрүнбөй калат. Ошондо сиз чыныгы башкаруучу, ошондо сиз чыныгы ханыша болуп каласыз. Ал үчүн Аллах деш керек. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн аракет кылыш керек. Кызматты Аллах үчүн кылыш керек. Күйөөңүз үчүн эмес. Күйөөңүздүн кызматын дагы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылыңыз. Ошондо бакыт табасыз, бактылуу болосуз. Эже